Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Сөнбекович, биздин сиздерге кайрылып аткан себебибиз мына ушул жерде турган жалпы ушул карапайым калк, могул армян, абхаз машинелерди баалары 14-15 миң доллардан кылып алганбыз. Алып, эптеп үй бүлөбүздү багып, кредит төлөп, эптеп оокатыбызды кылып атсак, бүгүнкү күндө ушул армян, абхаз номерлердин баарына запрет кылып, жолдон гаишниктер камап машинелерибизди, айлабызды алты кетирип атат. Биз эми үй бүлөбүздү бул машинени тартып алсаңар, үй бүлөбүздү кантип багабыз, кредиттерибизди кантип төлөйбүз? Мына ушул жерде турган ар бир кишинин 1 миллион, 2 миллиондон кредиттери бар. Ошонун баарын ким түшүнөт бизди? Банктар бизди түшүнүп, ошол кредитибизди кечип бере турган болсо, макул алып кеткиле ушул машинелерибизди. Эгерде ушулар керек болуп атса. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул карапайым элдин үнүн угуп, ушул биздин маселелерибизди туура жагынан чечип берсеңиздер, аябай ыраазы болот элек. Баардыгыбыз карапайым эле үй бүлөбүздү ушул жерден жан багып аткан адамдарбыз. Үй бүлөбүздү багып, оокатыбызды кылып, өкмөттөн бир тыйын сурабастан ушул өзүбүздүн арабабызды өзүбүз тартып жүрөбүз. Урматтуу мекендештер, сиздер дагы оюңуздарды жазыңыздар. Мына могул жерде турган адамдардын баардыгы карапайым адамдар. Şu bir meselede çeşkinsizlik kılıp atasыңар. 90 депутаттын баарына кайрылып бүтүштү. Бул жанагы Абхазиядан келген автоунаалар боюнча 15 миңден ашуун машина бар. Эмне үчүн өкмөт мурда бажы кызматы комиссия түзгөн, дагы эле ушул маселе чечилбейт? Башка маселелерде чечкиндүүлүк кылгандай эле ушул маселенин чечип, мындай биздин 10 миң деген жарандарыбыздын маселесин чечкиле дагы аларды мыйзамдаштырып берип туруп, мындан кийин алып келгенге тыюу салбайлыбы? Эмнеге ушул улам эле комиссия түзүлөт, улам эле жарандарыбыздын кайрылуусу жоопсуз калып атат? Анткени ал жерде жанагы Абхазиядан келген машинелерди алгандар бүт 4-5 миң доллар алып эптеп тиричилик кылып турайын деген бүт карапайым адамдар. А жанагы алып келип аткан контрабанда жолу менен ортомчуларды алардын баарын жоопко тарта бергиле, камагыла керек болсо. А жөнөкөй адамдар ошол улам кайрылат бизге. Катты эле толуп кетти мына 90 депутаттын баарыначы. Ушуга бир отурум кылып, бир чогуу чаран ушуну чечип койбойлубу, мыйзамдаштырып, Абхазиядан келген жана номерлерди мыйзамдаштырып берели дагы, мындан кийинкисине тыюу салгыла. Жанагы жерлерге кылган мамиледе элечи. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5 миңден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Машинелердин маселеси болуп атат. Кече күнү эми мындай айтканда, бул жерде бир чиновник эмес да. Баардык калк эң азы дегенде 2 балалар семья баардыгын окатып такси жаатында кылып атканыбыздан кийин эми кайрылат эле ушул бийлик машиналардачы. Ушул нерсени жакшы жана оң элдин пользасына чечип бергенчи. Ушул элдин ою деле ушул элде баягындай провокация калтырып, уруш кылып, башка кылып, ол кылып деген ой жок. Элдин ою ушул жакшы жагына чечип берүү эле баардыгыбыздын ою. Ушуну кайдыгер карабастан жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңеште Катия Кыдышаев сизге деле лично сизге да кайрылуу мындагы Садыр Нуркожоевич сиздерге, сиздердин чечимиңиздер менен гана чечиле турган нерсе бул. Ошол нерсени элдин пользасына жана элдин пайдасына чечип бериңиздер биз суранабыз. Ош областынын тургундарыбыз биз. Буну айта кетсек эми 2 күндөн бери ушул Сыстайкада машинабыз турат. Ушуну батыраак жана талкуу куруп, ушул нерсени жакшы карап, серьезный карап, ушул нерсени чечип берилген. Общий мен өзүм атыман жана ушул Ош областынын атынан жана ушул эл, элдин атынан ушул эл не десе ошол. Молодец. Мыналардан тартып коелу.